Амансыздарбы, урматтуу жакшылар, мекендештер, кыргызстандыктар. Буга чейин журналист Эрнест Кыязов деп өзүмдү тааныштырып келсем, бул ирет жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Эрнест Кыязов катары астыңыздарда сүйлөөгө туура келип атат. Ар нерсенин өзүнүн бир максаты бар. Жогорку кеңешке депутат болом деп өзүнүн ушу талапкерлигин койгон адамдардын, инсандардын баарынын өз өзүнчө бир максаттары сөзсүз бар болуш керек деп ойлойм мен. Жөн эле депутат болуп коеюнчу, өтсөм өтүп кеттим, өтпөсөм жок. Жөн эле бир парламентке барып көрөйүнчү деген ушундай жөн эле максатты менимче эч ким астына койбогон болуш керек. Депутат элдин өкүлү деп атпайбызбы? Сессияга катышып, трибунага чыгып сөз сүйлөбөгөн эле болбосо, мыйзам жазып, ошол мыйзамдарга күнөпкени басып, добуш бербеген жагы эле болбосо, же болбосо ар кайсы парламенттик угууларга, чет өлкөлүк парламенттер аралык мындай бир жыйындарга, чогулуштарга катышпаганы эле болбосо, журналисттин иши негизи ошол эл өкүлү деп аталган депутаттыгына мындай кыйла эле окшош, үндөш. Бул парламенттик шайлоодо депутат болуп келемби жокпу? Ал жагы албетте Кудайдын буйругунан, элдин колдоосунан. Бирок журналисттин иши калыс сөздү айтуу, калыс сөздү жеткирүү. Мында талаш жок. Демек сөздү айтуу иши улана берет. Кайсы бир телекомпанияга жетекчи боломбу, же жетекчиликтен кетемби, парламентке депутат боломбу, болбой каламбы, сөз менен иштөө, сөз менен ойду жеткирүү, сөздү жазып, аны коомго алып чыгуу мындай өзүм менен кошо жүрө берет. Журналист депутатка айланса, сөздү айтуу, сөздү коомго жайылтуу иши токтоп калбайт. Болгону баягы айтылып келген сөз парламенттик трибунада, жогорку кеңештин трибунасында мурункудан башкача масштабта айтыла баштайт. Журналисттик иште кайсы бир мындай коомдук маселени көтөрүп чыгып, коомдун астына, коомдун элегине таштап келген болсом буга чейин, эгер депутат болуп калсам, ошол эле коомдун көйгөйү бийликтин бир бутагы эсептелинген мыйзам чыгаруу органында, парламентте айтыла баштайт. Жөн эле айтылбай, элдик көйгөйлөрдү мындай мыйзамга айлантып, аны парламенттик бир талкууларда мындай бышыруу, ыйлөө, мыйзам катары кабыл алдырып, аткаруу бийлигин, өкмөттү, президенттик бийликти ошого ынандыруу. Мыйзамдын аткарылышын өкмөттөн талап кылуу. Демек, баягы журналист катары айтып жүргөн сөздөрдү эле депутаттык масштабтан айтып, анын аткарылышын такай байкап, эгер аткарылбай калса, мындай уйкусурап отура бербей, бакылдап туруу да. Парламентке барып бакылдап эле сүйлөй беришет деп мындай көптөрү сындашат да. Бирок кечиресиздер, парламенттин табияты ошондой болуш керек. Ал жер ошентип эл атынан шайланып келген элдин өкүлдөрү эл берген ишенимге таянып, элдин көйгөйүн, элдин маселесин, элдин кызыкчылыгын тынбай бакылдап туруш керек. Жогорку кеңеш сөзүн айтып бакылдай турган, кызыл чеке болуп бир маселени көтөрүп мындай кырылыша турган. Эй, мурдуңа бок сүйкөлгөн кыргыз,
Senin tагдырың мынау жогорку кеңеште, парламентте момундай болуп чечилип атат. Тиги алтыныңды, кумтөрүңдү момунтип чечип атышат. Чегараңды мынтип чечип атышат. Айлык пенсияларыңды момунтел деп атышат. Могу жеринде быкыйлар бар экен. Бажыканаңда коррупция башкача маска кийип алды, же бажыкана момунтип таптаза болуп, кристалдай болуп тазарып калды. Же болбосо күч органдарында, милицияда реформа болуп атат, же ошо ички иштер министрлигинин имараты эле баягы тунук айнектелгени болбосо, КБТси баягыдай эле кир, жылыш жок. Медицинада чоң секириктер болгон атат, же болбой атат. Ооруканаларда мурункудай эле паракорлук, доктурлар мафиялашып алып, элдин канын соруп атат, чөнтөгүн кагып атат. Же болбосо мына президенттик башкарууда президент баарына бир орток калыс позицияны карманып атат, же карманбай атат. Чоң маселелердин баары тымызын ошол президенттин жакындары, туугандары, аялы, бала чакасы аркылуу чечилип атат. Кокуй, андайды токтотпосок болбойт, эл журт деп. Эгер чындап эле ошондой шектүү мандемдер болуп атса, калкка, журтка сергек бол, көзүңдү ач. Эми мунун аягы жакшы болбойт деп, мына ушундай трибунада кыйкыра турган, какшай турган жер парламент. Ошентип какшап турбаса, аккан суудай болуп тыынбай шарылдап агып турбаса, жогорку кеңеш былгып кетет. Уйкучулар, коркоктор, жүгүрүп кнопка баскычтар, чимкириктер деген жаман атты ушундай бир лакап аттар жабышат. Парламент деген сөздүн өзүн карасаңыз, мындай французча парламент, парле, сүйлөө деген маанини туюнтат. Кыскасы, жогорку кеңеш сүйлөй турган, мындай кеңеше турган, сөздү айтып кеңеше турган, былчылдаша турган жер. Бул шайлоо 1,5 айдын ичинде нары же бери болуп, мындай жыйынтыктала турган маселе. Бул түбөлүк эмес. Ага чейин шайлоонун өзүнүн тартиби болот экен. Мына көрүп атасыздар, шайлоо күнүнө чейин талапкерлер өзүнүн максаттарын, ниеттерин, программаларын элге үгүттөшү керек болот экен. Мына үгүт кампаниясы башталды. Сонун сүрөттөргө түшүп, сонун тасмаларга тартылып, сонун сөздөрдү сүйлөп, талапкерлер, партиялар өзүнүн мындай деңгээлин, бар болгон өзүнүн парасатын элдин сынына коюп атышат. Бирок акырында келип, өзү сулуусун тандайбы, сөзү сулуусун тандайбы, же болбосо иши сулуусун тандайбы, кимди шайлар коерду шайлоочу өзүңүз чечесиз. Эгер мурункудай болуп административдик ресурс колдонулбаса, мамлекеттик бийликтин адамдары, облустун, райондун башчылары, айыл өкмөттөрү, министрлер, анын орун басарлары мындай тымызын билдирбей бийликчил партияларга жан тартпаса, же болбосо борбордук шайлоо комиссиясы, аймактык шайлоо комиссиялары кандайдыр бир мындай махинацияларга, көз боемочулуктарга барбаса, эгер эл мурункудай болуп акчага сатылбаса, байлар элге ар кандай бир амалкөй жолдор менен акча таратпаса, азыркы мына шайлоо системасы чын деле мындай баарына калыс формада эгер өтө турган болсо, көп нерсени элдин добушу чече турган болуп калды, бул анык. Уур экенине, акылсыз дөдөй экенине карабай, тымызын акча бергендерди шайлашабы? Демек парламентке ошондойлор келет. Бардык партияларды, округдарды карап көрүп, мындай арасынан кичине иштей ала тургандарын, мындай түдүгүрөөктөрүн шайлашабы? Демек ошондойлор жогорку кеңешке келишет. Мындай жөн сөз менен айтканда, эл эмнени эксе ошонун түшүмүн алат деген сөз.
Байкап карасаңыз, бардык партиялар, бардык талапкерлер Кыргызстан өссө экен, өнүксө экен дешет. Бардыгы элдин жашоосун оңош керек. Калктын жашоо акыбалын жакшыртуу керек дешет. Деги бир өлкөгө жамандык каалаган, элге бир кара ниеттик каалаган эч бир партияны, эч бир талапкерди көрбөйсүң. Шайлоолордо негизи дайыма ушундай болот. Бардыгы жакшылык каалашат. Кайсы партиянын, талапкердин программасы эмне деп жазылбасын, айтылбасын, мааниси элге жакшылык каалайм. Өлкөм өнүксүн, өссүн дейм, турмушубуз жакшы болсо экен деп тилейм деген ушундай маани келип чыгат. Баарыбыздыкы ушул. Бирок жеке мен депутаттыкка талапкер катары мындай эмнени айткым келет. Мен башка талапкерлерден өтө укмушмунбу? Жок. Башкалардан идеалдуумунбу? Жок. Башкалар начар, мен гана сонумунбу? Жок. Башкалардын күнөөлөрү тоодой, мен эле аппак периштеминби? Албетте жок. Элдин сынына коюлуп аткан талапкерлердин баарында өзүнө жетерлик плюсу, өзүнө жараша минусу бар. Муну билесиздер. Бирок мен мына Альянс партиясына келип, ушул партия аркылуу шайлоого катышып аткандын себеби башка партиялар жаман, ушул Альянс гана жакшы партия дебес элем. Мындай баамдасаңыздар, ар бир партиянын өзүндө андагы талапкерлерде өзүнүн бир артыкчылыктары, өзүнүн бир кемчиликтери чыгат. Мени ушул Альянска жетелеген нерсе, ал партияда бир гана лидер укмуш, бир гана киши сонун, бир гана башчынын сөзү сөз, калганыкы бир 10-15 маселе деген мындай жалпаңдамай, кошоматтамай жок. Талапкерлердин ар кимиси өзүнүн тармагынын бир устасы, чебери, мындай мастери. Мисалы сен журналистиканын кайсы бир деңгээлдеги чеберисиң, же дагы бирөө экономиканын чебери, дагы бирөө мындай дипломатиянын катырган чебер, дагы бирөө бизнести өлө катырган мыкты адис, башка бирөө саясатта бир тажрыйбасы бар, дагы бирөөнүн медицинада, билим берүүдө, жана башка тармактарда артыкчылыгы бар дегендей. Кайсы маселе болбосун, пикирлер ортого айтылат. Кайсы ойдо, сөздө аргумент, жүйө мындай бир ынанымдуу болсо, ошого баары макул болушат экен. Бул принцип мага жакты. Мындай ой айтууда болобу, сөз сүйлөөдөбү, пикир талашуудабы дегеле адамдын бир жеке турмушунда, жеке эркиндигинде, кандайдыр иш жасоосунда мына ушундай бир либералдуу, эркин мамиле болсо, мына ошол жерде алдыга жылуу, өнүгүү болот деп мен эсептейм. Анан сенин пикириң менен эсептешпей, бир эле лидер, бир эле башчынын айланасында курчаган досу, тууганы, жакыны, же классташы, же курсташы баарын чече берсе, анда мындай партиянын келечеги кыска болот. Мына Альянс деп аты айтып тургандай, ар кайсы күчтөрдөн, тармактардан куралган мындай курама партия. Бул жерде мен эле кыйынмын, мен эле укмушмун, супермен деген мындай авторитаризм жок. Кайсы ойдо, кайсы идеяда, кайсы көз карашта мындай көпчүлүктү ишендирген бир ынаным болсо, ошол ойдун, идеянын ээси укмуш, мыкты деп эсептелингени мага жакты. Эгер насип этип эл колдоп парламентке депутат болуп келип калчу болсом, эгерде мына жогоруда айтып өткөн принциптерге жакын санаалаштарды, ошентип ойлонгон досторду парламентке келген башка партиялардан дагы табам деген үмүтүм бар. Мындай кайсы партиядан экенине, ким экенине карабай,
оюн эркин айтып, эркин жүрө алган, эркин дем ала алган инсандар болсо, жогорку кеңеште андайлар менен бат эле тил табышып, идеялаш болом деген максаттарым бар. Андыктан бул шайлоодо ким экенине, кайсы партиядан, округтан экенине карабай, мындай эркин мүнөз адамдарга, эркин көз карашы бар талапкерлерге добуш берсеңиздер деп мен чакырып кетем. Мындай мен эле мен дебейм да. Ошондой эркин адамдар парламентке көбүрөөк келсин. Мына менин партиям Альянс партиясы. Тизмедеги номерим 19. Ал эми тандоо албетте сиздердин эркиңиздерде. Аман болуңуздар.